Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзам. Сейдалиева Марипа Эрмековна мамлекеттик кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзамды иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун жетекчиси. Добрый день, уважаемые Бизге коллеги. белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык адам эркиндиги жана укугу эң жогорку баалуулук. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам ушул мыйзамга ылайык зарыл болгон ар бир жаранга берилет. Алгач 2011-жылы күчүнө кирген мыйзам натыйжалуу иштеген эмес. Кээ бир нормалары аткарылбаган. Ошондуктан мыйзам жаңы редакцияда иштелип чыкты жана 2016-жылы 16 декабрдан бери иштейт. Бул жаңы мыйзамдын концепциясы кандай? Биринчи, мамлекет кепилдеген юридикалык жардам берүүнүн улуттук системасын куруу үчүн зарыл. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамдын өзүнчө структурасын түзөө. Экинчи, мамлекет кепилдеген юридикалык жардам берүүдө адвокаттардын ишмердигин стимулдоо. Үчүнчү, мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды этабы менен кийирүү. Башкача айтканда, мамлекет кепилдеген юридикалык жардам алуучулардын категориясын кеңейтүү. Төртүнчү, административдик жана жарандык иштер боюнча да жардам берүү системин түзөө. Мыйзам чоң эмес 6 главадан 30 статьядан турат. Мыйзамдын иштеши Кыргыз Республикасынын жарандарына, чет өлкө жарандарына, жарандыгы жокторго жана качкындарга багытталган. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам мыйзамга ылайык 2 түргө бөлүнгөн. Кеңеш укуктук юридикалык жардам, квалификациялык юридикалык жардам. Кеңеш укуктук юридикалык жардам бул Кыргызстанда укуктук система, укук субъекттердин укугу жана милдеттери, укукту колдонуу жолдору, сотсуз жана соттук тартиби, укуктук кеңеш берүү жана башка укуктук проекттер түзөө. Бул жардамды мамлекеттик, муниципалдык, жергиликтүү бийлик органдары өз компетенциясынын чегинде көрсөтөт. Башка дагы адвокат жардамчылары, коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдар, жеке жана юридикалык жактар берет. Квалификациялык юридикалык жардам, кесиптик адвокаттык жардам бардык жарандык, кылмыш, административдик сот иштерде мамлекеттин эсебинен. Мыйзамда юридикалык жардам алуучулар көрсөтүлгөн. Биринчи жылдык кирешесине карата, экинчи кирешеге карабай. Биринчи кирешеге карата доогер, жоопкер соттолгон, шектүү, акталган, жабырланган жана башка жылдык кирешеси 60 эсе минимум айлык акыдан ашпагандар. Экинчи кирешеге карабай. Биринчиси кармалгандарга, экинчиси шектелген же айыпталган өтө оор кылмышка. Үчүнчүсү биринчи, экинчи группадагы майыптар. Төртүнчүсү псих ооругандар. Бешинчиси улуу ата мекендик согуштун ардагерлери, теңештирилгендер. Алтынчысы жашы жетелектер жана алардын кызыкчылыгында ата-энелер, опекундар, попечительдер. Жетинчиси жашы жетелек балалуу жалгыз бой адамдар. Сегизинчиси жаш балалуу мөөнөттөгү аскер кызматкерлер, картаңдар үйүндөгү карылар. Юридикалык жардам берүүнү башкарууга өкмөт бекиткен мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системине төмөнкүлөр кирет. Биринчи Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги, экинчи адвокаттар кеңеши, үчүнчү укук коргоо органдары, төртүнчү сот органдары. Муну түздөн түз уюштурууну өкмөттүн токтому менен бекитилген координациялоо борбору аткарат. Мыйзамданын милдеттери, укуктары аныкталган. Мындан башка мамлекет кепилдеген юридикалык жардам ишинде ал жардамды берүүдөн түз катышкан. Бул адвокатура. Кыргыз Республикасынын адвокатурасы калкка юридикалык жардам берүүгө катышат жана төмөнкү маселелерди аткарат. Биринчи квалификациялык юридикалык жардам берүү жөнүндө келишим формаларын түзөө. Экинчи мамлекеттик кепилдик юридикалык жардам системинде катышкан адвокаттарды тандоо критериялары жөнүндө жобону бекитүү. Үчүнчү мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөткөн адвокаттардын иш сапатын баалоо стандартын бекитүү. Төртүнчү мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүүдө эмгек акы төлөө шартын жана тариф стандартын иштеп чыгуу жана бекитүү. Анан башка адвокатура мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөткөн борбор ыйгарым укуктуу орган менен бирге реестр түзүү тартибин жана формасын, мамлекет кепилдеген юридикалык жардам берген адвокаттардын кызматын, маалымат сактоо мөөнөтүн иштеп чыгуу жолу менен мамлекет кепилдеген юридикалык жардам ишине катышат. Мындан тышкары ал адвокаттар ишмердигин мониторинг кылуу менен территориялык адвокатуранын координациялык борбор менен иштешүү, башка иштерди аткаруу жолу менен мамлекет кепилдеген юридикалык жардам мыйзамына, адвокатура жана адвокат ишмердиги жөнүндө мыйзамга ылайык катышат. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системинин катышуучуларынын өз ара аракети.
Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системи бул Кыргыз Республикасынын мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзамына ылайык мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүп жаткан мамлекеттик органдар, адвокатура, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары жана башка адамдар, уюмдар. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам координациялоодо Юстиция министрлигинин алдында координациялоо борбор ишке ашырат. Анын максаты мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүү процессин мамлекеттик органдар, жергиликтүү өзүн башкаруу, адвокатура жана жарандык коом органдары менен өз ара координациялоо. Милдеттери: биринчи, Кыргыз Республикасынын мамлекет кепилдеген юридикалык жардам берүүдөгү мамлекеттин саясатын ишке ашыруу. Экинчи, мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системин өнүктүрүүгө көмөктөшүү. Үчүнчү, Кыргыз Республикасынын мамлекет кепилдеген юридикалык жардам мыйзамын ишке ашырууда мамлекет кепилдеген юридикалык жардам практикасын жалпылоо. Төртүнчү, мамлекет кепилдеген юридикалык жардам алууга зарыккан адамдардын жана жарандардын укугун жана эркиндигин коргоого көмөктөшүү. Бешинчи, мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүү боюнча мамлекеттик органдар, жергиликтүү өзүн башкаруу, адвокатура жана жарандык коом менен өз ара иштешүү. Алтынчы, укуктук агартуу боюнча көмөктөшүү. Мыйзамда мамлекет кепилдеген юридикалык жардам борборунун координатору түшүнүгү камтылган. Бул арызкер менен адвокаттын өз ара иштешүүсүн камсыз кылган. Дагы квалификациялык юридикалык жардам берүү үчүн укук коргоо жана сот органдары менен байланыш түзөт. Координатордун функциялары: мамлекет кепилдеген юридикалык жардам берүү боюнча арыздарды кароо, мамлекет кепилдеген юридикалык жардам берүү үчүн адвокат дайындоо, арызкердин киреше деңгээлин ырастоого маалымат чогултуу, мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча мотивделген чечим чыгаруу, мамлекет кепилдеген юридикалык жардам дайындоо боюнча, мамлекет кепилдеген юридикалык жардам берүү жөнүндө, мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүү жөнүндө, адвокатты алмаштыруу жөнүндө, мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча отказ берүү жөнүндө. Мындан тышкары координатор мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүү боюнча адвокаттар жадыбалын түзөт. Ал боюнча адвокаттар сотто, тергөөдө, ички иштер органдарында нөөмөттөшөт. Юстиция министрлигинде реестрден адвокаттардын графигин территориялык органдарында илип коет. Дагы координатор адвокаттар ишмердиги боюнча мониторинг жүргүзөт. Адвокаттардын нөөмөттүк графигин бар структураларга, УКМК, ички иштер министрлиги, Финпол, сот жана башкаларга жөнөтүп көзөмөлдөйт. Анда кармалгандарга квалификациялуу жардам көрсөтүү камсыз кылат. Арызкердин укуктары: биринчи, мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүү жөнүндө арыз менен кайрылуу. Экинчи, ооз-2 же жазуу түрүндө өз укуктары жана милдеттери, юридикалык жардам алуу тартиби жөнүндө толук маалымат алуу. Үчүнчү, жардам алууну канааттандыруу же отказ кылуу жөнүндө жазма чечим алуу. Арызкер милдеттүү: биринчи, юридикалык жардам алууга негиз болчу чындык маалыматты өз убагында берүү. Экинчи, жардам берүүчү иш боюнча адвокаттын бардыгы жөнүндө чындык маалыматты өз убагында берүү. Жардам алуучунун укуктары: биринчи, өз убагында юридикалык жардам алуу. Экинчи, тийиштүү тартипте юридикалык жардам берүүгө тиешелүү адамдардын үстүнөн даттануу. Үчүнчү, юридикалык жардам алуудан баш тартуу. Төртүнчү, юридикалык жардам алууда тиешелүү купуялык сакталуусуна. Жардам алуучунун милдеттери: биринчи, юридикалык жардам алууга таасир берчү жагдайлар өзгөргөндө өз убагында билдирүү. Экинчи, юридикалык жардам алууга негиз берчү чындык маалыматты өз убагында берүү. Үчүнчү, юридикалык жардам берүү жөнүндө мыйзамда каралган статус белгиленбесе, чыгашанын ордун толтуруу. Координатор арызды алып адвокат дайындайт. Ошол эле убакытта юридикалык жардам алуу үчүн арыз берген адамдын статус абалын тастыктоо үчүн мамлекеттик органга суроо кат жөнөтөт. 10 күн ичинде мамлекеттик орган суроо катка жооп берүүгө милдеттүү жана 13 күн ичинде координатор жардам берүү же бербөө жөнүндө чечим кабыл алат. Координатор мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча реестрде турган адвокаттардын сутка бою нөөмөтүн уюштурат. Ошондой эле координатор сутка бою мамлекет кепилдеген юридикалык жардам реестринде турган кармалган шектүүлөргө юридикалык жардам берчү адвокаттардын нөөмөт графигин көрсөтөт. Адвокаттардын нөөмөт графиги Ички иштер министрлиги, УКК, ГСИН, прокуратура, Финпол жана адвокатуранын бар структураларына жиберилет. Координатор 13 күндүн ичинде адвокат бергиче
арызкер юридикалык жардамсыз калбайт. Адвокат токтоосуз мындай юридикалык жардам берет. Жардам координатор чечим чыгаргыча берилет. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам мыйзамында адвокатты алмаштыруу моменти аныкталган. Жардам алуучунун жазма арызынын негизинде, кызыкчылыктардын конфликтинин негизинде. Бул юридикалык жардам кылмыш иштер боюнча азыр күчүнө кирген. Эми жарандык жана административдик иштер үчүн жардам боюнча нормалар каралып жатат. Буюрса жакында болот. Будет действовать и по гражданским, и административным делам. Спасибо за внимание.